Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы күндө жардамга муктаж болуп келген жарандарыбызга кол сунуп, жардамын берип келет. Ал эми фонддун негизги багыты болуп, жалгыз бойлуу энелерге, майып бир туугандарга ак өргө салып берүү болуп саналат. 2 жылдык тарыхы бар Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду буга чейин 15 ак өргөнү салып, ачкычын муктаж болгон жарандарыбызга берип кубандырып келген. Бүгүн дагы 16 ак өргөбүздүн ачкычын Тимур менен Жибек мекендешибизге тапшыруу үчүн эл чогултуп отурат. Бул эки мекендешибиздин өмүр жолун уккан адамдын жүрөгү ыйлайт. Алгачкы жолу Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна Жибек аттуу мекендешибиз каарылар үйүндө жашап жатканын айтып кайрылган. Жибек балдар үйүндө чоңоюп, 16 жаш куракка чыкканда өз алдынча жашоодо жашап кете албагандыктан каарылар үйүнө которууга аргасыз болгон. Ал эми каарылар үйүндө Тимур сантехник болуп иштеген. Себеби Тимур эпилепсия оорусу менен ооруп, эч бир жумушка кире албагандыктан ысык атадагы майып жана кароосуз калган каарылар үйүнө сантехник болуп иштеп калат. Ошол күндөн тарта Тимур менен Жибектин бири-бирине болгон сүйүүсүнөн улам баш кошушат. Жибектин бир гана тилеги бар болчу, ал тилек балалуу болуу. Бирок доктурлар Жибек төрөсү бул дүйнө менен кош айтышып калаарын айтып, төрөөгө уруксат берген эмес. Аял заты деген эмне деген улук зат. Жибек балалуу болуш үчүн өмүрүн сайып кол койгон. Кудайдын кудурети менен Жибек Сагынбекова уул төрөп алат. Эң өкүндүргөнү уулдуу болгондо төрө түйүнүн нарисени балдар үйүнө жана Жибекти каарылар үйүнө алып кеткен. Себеби Тимур менен Жибек бала багууга шарты жок болгон. Баланы билейиндер эле жакшы эле. Жакшы, кече чалган. Могу айлык Бүгүн келесиңерби? жок, биз айлык дегенде барып келебиз эжеке. Анда эметиңер, Хорошо, макул эжеке. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна Жибек Сагынбекова ак өргө салып бериңиздерчи деп эмес, бир айга акчасын төлөп батир алып бериңиздерчи, энелик мээримди төгүп алайын деп кайрылган. Мындай тагдырды укканда биздин фонд дароо каарылар үйүнө барып, Тимур менен Жибекти чыгарып кеткен. Ал эми бүгүнкү күнү кайдыгер карабаган, бирок аты жөнүн айттырбаган мекендешибиз ак өргө алып берип, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен бирге ак өргө тоюн өткөзүп жатат. Журтум күн нуру жер бетине тегиздегендей жүзүңүздөрдөн күлкү жарашып, мына бүгүнкү күндө дагы бир жолу, дагы бир туугандарыбызды үйүрүү кылып, дагы бир туугандарыбызды чоң бир кубанычка бөлөп отурган мезгилибиз. Себеби мына элибизде укмуштуудай тамыры жайылган Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кайрадан кол сунуп, кайрадан ушул агайын тууган меймандарды чогултуп, бир жакшынакай өргө тойдо жүз көрүшүп отурганыбыз бардыгыбызга маалым болуп отурат. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү жашылыкта, бүгүнкү чоң бир кубанычтын ээлери болгон, үйлүү болуп, кубанычка балкып отурган Тимур агабыз менен Айжан эжекебизди бүгүнкү өргө тою менен куттуктайбыз. Жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт. Ансыгандай жалпы бардык мекендештер, жалпы бардык боорукер адамдар, боорукер инсандар бүгүнкү күндө бири-бирибизге жардам берип, укмуштуудай бири-бирибизге кол сунуп турган мезгилибиз. Ушундай жакшылыкты, ушундай керемет бир тоюбузду ырчы эжекелерибиздин бир шаңдуу ыры менен баштап алалы. Эмесе маданияттын мыкты кызматкери, Айтулуу достор тобунун солисти Жайнагүл Калчаева эжекебизге дүрү көргөн кол чабуулар болсун. Ырын угалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу туугандар, бүгүн эң сонун күн болуп атат. Бүгүн дагы бир кубанычка кубанч кошулуп атат. Сиздер үчүн жакшы бир чыгарма. Жер жаным көтүндү, көктүм улуп, мөлтүр жашым төккөн
келиңиздер. Жакшылык кут болсун, той кут болсун. Сөз кезегин өзүңүздөн баштайлы. Assalamu alaikum, урматтуу биздин коноктор, апалар. Ошо бизде бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фонд негизделип, бүгүнкү күндө ушундай жакшы иштер жасасак экен. Бир келген бул жалганда бирибизге бирибиз жылмаюу тартуулап, бир жакшылык кылып, пайгамбарыбыздын жакшы осуяттары бар экен. Адамдар бири-бирине ушундай бир кичинекей жылмаюу тартуулаштагы бир садака деген экен. Анан ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы хадистерин ушундай бир карманып жашасак биз адашпайбыз. Бул бир келген жалганда туура жашоону үйрөнөбүз деген ушундай ойлор камтылып, бүгүн биз жакшы иштер жасап келебиз. Мына ушул иштерибизден да өтө кубанып, сүйүнүп атабыз. Анткени себеби бир ишти кылсаң, анын жыйынтыгы болуп турса, анын ийгилиги болуп турса, анда дагы жакшы иштер жасагың келет экен. Элдерде мына биздин Кыргызда жакшы сөздөр бар. Жамгыр менен жер көгөрөт, мына бата менен эл көгөрөт деген. Биздин бул кылып аткан иштерибиздин баары ошол жалпы элдин берип аткан батасынын негизинде деп да ойлойбуз. Анткени канчалаган муктажда турган бир туугандарыбыз зарыгып, күтүп, чакырып, ушундай акыбал болуп атат деп, ошол өздөрүндө болуп аткан акыбал менен өтө аянычтуу тагдырын айтып, биз менен бөлүшкөн учурларында биз кайдыгер карабай, келиңиз, биз сиз жалгыз эмессиңер, ыйлабагыла деген көзүндөгү жок дегене бир тамчы көз жашын арчып, ошол колубуздан келишинче аракет кылабыз. Бул сыноо дүйнөсү экен деген бир жылуу сөзүбүздү айтып, биз колубуздан келген аракеттерди жасап, мына бүгүнкү күндө 16-үйдүн ачкычын тапшыруу аракетинде турабыз. Мына бүгүн ушул жерде күбөбүз. Анан бул жерден бир токтолуп кете турган нерсе, бул Жибек менен Тимурдун тагдыры бизге мына ушундай кайрылган. Азамат байке, мен ушул карылар үйүндө жашап жатам. Балалык күнүм балдар үйүндө өттү дейт. Балалык күнүм коляскада өтүп, балдар үйүндө өттү. Анан 16 жашка чыккандан кийин балдар үйүнөн карылар үйүнө которду дейт. Анан ошо карылар үйүндө ошол жерде күндөр өтүп, эми ал жерде дагы жетекчилигине мен ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Бул жерге келип отурат баардык коллективи. Мына ошол жерде дагы шарт түзүп берип, үй бүлөлүк бир бөлмө бөлүп бериптир. Ошол жерде Тилек менен Тимур менен Жибек бир балалуу болуп, ошол жерде өмүр кечирген. Бизге кайрылуусу ушундай болгон. Бир айга эле квартплата төлөп берип койгулачы, Азамат байке. Энелик мээримди төгүп, ошол үйдө чогуу жашасам экен. Ошо ата, эне, бала үчөөбүз бир үйдө бир ай болсо да эне мээрим төксөм экен деген кайрылган. Ошол төрөгөндө бүгүнкү күндө эне менен баланы үйүнө чыгарып кетсе, ал жерде төрөт бөлмөсүндө эң өкүнүчтүү нерсе, баланы балдар үйүнө чыгарып кетип, энени карлар үйүнө чыгарып кеткен. Бул тагдырды эч кимдин башына салбасын жараткан зат. Ошондуктан мындай тагдырга биз кайдыгер карабастан, колубуздан келишинче аракет кылабыз деп, тез аранын ичинде барып, балдар үйүнөн баланы алып чыгып, карлар үйүнөн Тимурларды алып чыгып, мына бүгүнкү күндөгү чоң жыйынтык мына сиздердин мына ушундай ынтымагыбыздын, биримдигибиздин бул биримдиги Кудай буйрса. Анан ушул жасап аткан жакшы иштерибиз мына Тимур менен Жибектин ак өргөсү куттуу болсун. Ушул бизди жумурай журт, эл карап турат, журт карап турат. Ошо элдин ичинде деги эле көз жаш төккөн бир дагы мусулман жан болбосун, анын ичинде бир да кыргыз болбосун, анын ичинде бир да көз жашын төгүп, башка улуттун алдында жардам сураган кыргыздын бир да энеси болбош керек. Бүгүнкү күндө биз жигит болуп жаралган соң, ушундай бир намысыбыз менен, ушундай бир бекем ниеттер менен, ушул эне көз жашын төкпөстөн миллиондогон акчаларды чөнтөгүнө салып, бир жакшылык кыла албаган канчалаган бир туугандар жүрөт. Биз ошолорго мындай сунуш катары айтып келебиз. Келгиле, бул жалганда эч бир жан дүйнө байлык алып кете албайбыз. Ошондуктан келиңиздер, мына ушул Кайрымдуу Бол коомдук фонд менен биргеликте деги эле өзү алдынча болсо дагы жакшылык жасайлы деген чакырыктар. Анан мына ушул үйдү дагы берген байкебиздин да айтып коюшубуз керек. Биз ушул иштерди жасап жүрүп, интернетке ушул видеолорду чагылдырганда ар бир адам ар кандай кабыл алат. Бирөөлөр жакшылык кылсаңар көрсөтпөй эле кыла бербейсиңерби деген сын пикирлер бар. Бирөөлөр баягы жакшы кабыл алат. Анан ошонун ичинде биздин ниетибиз ушул видеолорду көрүп шүгүр келсе адамзатта, шүгүрчүлүк келсе, анан ошону көрүп туруп кайдыгер болбой балким бир жакшылык кылып калса, ошол жабыла жакшылыгыбыздын жыйынтыгы мына бүгүн ушул күндө туруп атабыз. Эгер чагылдырылбаганда бул бир тууганыбыз бул үй бүлөнү көрбөйт эле, бул үй алынбайт эле. Анан ошол жашоо ошол жерде улана берет эле. Анан ушинтип канчалаган бир туугандар дүйнөдөн өтүп кетип жатат. Ошон үчүн келиңиздер, бардык нерсени туурада кабыл алайлы. Жакшы
ниетте жашайлы деген ниетте. Мына бул байкебиз үйдү алып бергенде бизге келип 3-4 жолу байланышка чыгып, анан мен бир жакшылык кылып коеюн дедим эле деп, анан ушул үйдү алып бергенге бир муктаж адам болсо деп бизге сунуш кылган. Анан биз ушул үй бүлөгө айтып, мына ушул Жибек менен Тимурга алып берсеңиз жакшы болот эле деп, мына бүгүн үйдү баардын шартын түзүп, ичиндеги жылуулугуна чейин баарын растап, бүт баарысын растап берген ушул байкебиз бүгүн ажылыкта жүрөт Меккеде. Бул кыргыздын гана чыгаган жигити. Мына ушундай. Ошол ажылыктагы сапары кабыл болуп, Кудай буйрса, ошо байкебиздин үй бүлөсүнө бата тилек кылып турайлы, Кудай насип кылса. Ушундай урматтуу бир туугандар, апалар, сиздерде дайым амандык болсун. Бизди ушундай даражага жеткизип төрө өстүргөн сиздерсиздер. Сиздерге окшогон эне болбосо бул жарыкты көрбөйт элек. Анан дайыма жылмай үстүндө болойлу. Мына бул жерде эжекелерим отурат. Анан биздин фондко салымын кошкон мынакей бүт маданият жаатындагы биздин бир туугандарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз, мынакей достор тобунда эжекелерибиз биз менен ар дайым биргеликте. Мына ушул алып баруучума тамада талант бир тууганыбыз дегеле бүттүк мен кыргызмын деген кыргыздын намыстуу уул кыздары дайыма биз менен бирге. Кудай буйрса баарыңыздарга жакшылык, амандык, ден соолук каалайбыз. Тимур менен Жибектин дагы бир жолу ак өргөсү кут болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, агайынелер. Бүгүнкү күнү ушундай кубанычтуу күнгө кош келипсиздер. Бирөөнүн курсанчылыгына кошулуп сиздер да ушундай кубанып, бардыгыбыз кубанып отурганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Сиздердин убакыт бөлүп келгениңиздерге биз абдан ыраазыбыз. Ушундай Biz sizler көрүп аткандай эле бүгүнкү күнү мына 16 адамды кубантып атабыз 2,5 жыл ичинде. Бул биз ойлойбуз өтө бир жакшы болуп аткан көрүнүш. Мындан бул жагына буйрса дагы өтө күчөйтөбүз деген ниеттебиз. Жакшы бекем тырышып иштейбиз деген ниеттебиз. Мына ушул бизде сиздер көрүп аткандай эле эң негизги максат бир бирөөдүн кол сунганны экинчи адамга эч бир үзгүлтүксүз, кыянатсыз жеткирүү. Биздин негизги милдет ошол. Мына бүгүнкү күнү канчадан бери күтүп аткан, канчадан бери ушул күндү самап аткан Жибек карындашыбыз, Тимур инибиз бүгүнкү күнү ошол кубанычка жетип аткан күнү. Тимур, Жибек, силердин ушул ак өргөлүү тамыңар кут болсун. Дайыма ушундай жакшылыктар боло берсин. Анан биздики мына ушул ак өргөлүү там мен бир кыскача айтып кетейин, калган Азамат өзү айтып берет. Ушул байкебиз себепчи болуп, ал байкебизге биз себепчи болуп, ушундай себептүү дүйнө экен. Бири-бирибизге себепчи болуп ушундай жакшылыктар болуп аткандагы күн. Буйрса мындай дагы жакшылыктар алдыда көп тамдар салынат. Буйрса ушул кыргыз элиме берешен бир туугандарыбызга биз ыраазыбыз. Аллахтын рахматы болсун бардыгыңызга. Азаматым айтады, ыйдын арты кубанычка айланды деп. Ушундай сонун сөз. Мен эми көп сөздү узарта бербей, музыканын коштоосу менен ушул өргөнүн ээлерин чакырып коюга уруксат этиңиздер. Тимур менен Жибекти жакшылап кол чабуулар менен тосуп, бирге алып келип алсак. Ак өргөнүн ачкычын тапшыралы, кол чабып туралы. Сүйүнүч, кубаныч, өргө тойгут болсун. Баракелде. Мына Кудай буйрса, урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандарыбыз бар. Ушунчалык иштеп, мээнеттенип, аракет кылып, чуркап жүрүп, мекенден четте жүрөт. Канчалаган бир туугандарыбыз мигрант болуп жүрөт. Ошончо дагы ушул көксөгөн ой максатына жете албай, үйгө жете албай жүргөн бир туугандарыбыз бар. Жок эмес. Бирок ошонун катарында мынакей ушундай бир туугандарыбыз ак өргөлүү болуп, мына ушул ак өргөнүн ачкычын жалпы кыргыздын мусулман мындай бир туугандарыбыздын мекендештерибиздин атынан жана ошол биздин ошол Меккеде ошол ажылыкта жүргөн ушул үйдү алып берген бир тууганыбыздын атынан ушул күлүштү тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Алакан чаап ак жол той өргө болсун. Кут болсун. Үйүңүздөргө канча кут кирсе ошончо кут кирсин. Рахмат. Тимур, Жибек, ак өргөңөр кут болсун. Ушул үйдө өңгүлө, өскүлө, дайыма жакшылыктын үстүндө жүргүлө буйрса. Анан
Biz de дайыма айтып келебиз. Алла Таала ушундай буйрук берген да бизге. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Бул намаз окуу ар бир жамандыктан тосот, жана жакшылыкка үндөйт деген да. Анан ар бир эшикти такылдатсак үй ээси ачат бизге. Жана ыйлабаган балага эне курсагын тойгозбойт деген сөз бар го. Ошондой эле биз Аллах Тааланын эшигини какпасак, Аллах Таала бизге муктаждыгы мындай карабайт экен да кыскасы. Ошон үчүн биздин Аллах Тааланын эшигини кага турган нерсе бул 5 вакыт намаз болгондуктан биз дайыма үй ээлерине кимге үй тартууласак ошону айтып келебиз. Силер бизге кол сунган мекендештер көбүнчө айтып келет, бизге бата керек, бата алып бергиле деп. Ошол батаны Тимур, Жибек, силердин дуаңар кабыл болот. Канча дуа кылсаңар дуаңар кабыл боло тургансыңар да силер буюрса. Ошон үчүн муну жай намазды силерге тапшырып, аманат катары айтып кетебиз. Тимур, ушул намазды окуп, канча салым кошкон мекендештер болсо, анан тышкары дагы мекенибизге, элибизге, журтубузга тынччылык үчүн дуа кылып турасыңар, иншалла мына. Баракелде. Тимур байке, Айжан эже, Жибек эже. Эшикти ачканды элечи, үйдүн эле эшиги ачылбастанчы, жан дүйнөнүн эшиги ачылсын. Көкүрөк көдөндөрдүн, кубанычтын, бактылуулуктун эшиги ачылсын. Өргө кут болсун. Эми үйдө болдуңуздар. Анан бир изги тилектериңер бар эмес беле? Уна болсо таң күнгөр, боз жорго болсо жорголоп бир минсек деп, асырда бүгүн темир тулпарлуу дагы болуп отурасыздар. Анда ошол темир тулпардын ачкычын дароо тапшырып алалы. Атыр эжеке, келиңиз. Жибек менен Тимурдун эмесине үйүнө куш келипсиздер. Эми мен эми экөөнү кааларым ден соолук, ушу үйүңөр куттуу болсун, тапчыкалар көбөй берсин, ден соолукта болула, бактылуу болула. Анан мен дагы өзүмдүн чакан белегим бар эле, аз да болсо көптөй көрүп кабыл алып койгула. Биринчи Тимурга звонить этип, Тимур биринчи эме деп калды. Мен эме алдым деп калды, право алдым деп калды. Анан эле Тимур анда правоң бар болсо деп мен ичим оюма алып калдым. Ушуга эми бир машина керек болуш керек деп. Анан Тимурдун право алып келгендеги сүйүнүчү ушундай көз алдыма элестете берет. Анан эле кечинде Тимурга звонить этип, Тимур ушундай үйдө бир машина бар эле. Ошону сага береке берейин деп атам десем эле, Жибекти алып, баласын алып, барып калыштыр кечинде эле. Эртеси эле жумуштан келатсам эле баягы Аудини оңдо уже дайындап коюшту. Мейли ушу күлүүңөр куттуу болсун. Ушу төрт дөңгөлөгү жакшылыктарга айлана берсин. Ичинде бала чакаңар менен аман болгула. Ден соолук каалайм. Белегимди тапшырып койсот этиңиз. Рахмат, Атыреже. Бардығыңызға береже дейгізге. Құдай разы болсын. Баракелде. Рахмат. Азыр ушул фондко ыраазычылык сөзүн билдире турган кубаныч ээлерине, жакшылык ээлерине сөз берели. Жибек эже. Мен ая бүгүн бактылуумун, аябайчы. Асмандагы күндөй, түндөгү айдай болупчу. Менден бүгүн бактылуу киши жок. Дагы болом дейм, мындан ары бактылуу. Анан ушу баарына рахмат, бизге кылган адамдарга, жакшылык кылган адамдарга бактылуу болсун, эч кыйналбасын, эч оорубасын. Кыскара сүйлөп коеюн. Өзүм жолдомчу. Бар болуңуз. Болуп калдык, Анда кол чаап коелу. Ыраазычылык болсун. Ырыңызды окуп коеюнбу? Баракелде. Кана. Жибек эжем сүйүнгөндөн, кубанганынан 18 куплеттер жазыптыр. Мен 3 эле куплеттин окуйун. Жаап келатат. Бул ырсаптары эжекемдин жүрөгүнөн, жан дүйнөсүнөн чыккан. Анда окуп коеюн. Жалган жашоо тамчысындай жамгырдын. Жанчып мени сыноолорго тагдырдын. Жанчыдагыз аштым далай ашууну. Жарты болуп
кемден дағы айрылдым. Сыноо тура мұның бары жалғандын. Түссем дағы түпкүрүнө армандын. Түз жолумдан бір жығылып, бір тұрып, сынбас болып, бұл тұрмышқа қайрылдым. Жардам беріп, жүрегі гүл адамдар, үміт берді Аллах сүйөр жарандар. Арманымды қуанышқа алмаштым, ардақ тұтар жолдошым бар, балам бар. Қолдоп, бұттап, қачан қайда барбасам, досторымда тирөөч болду аргачан. Кымбат тура көрсө сырдуу тирүүлүк, жыргал тура көрсө чындык тирүүлүк. Эжекемдин чын жүрөгүнөн жазылган керемет ырсаттары сиздер үчүн болду. Рахмат эжеке. Калемиңиз курчуй берсин. Биз эми айтып түгөтө албайбыз бул нерсени. Бул Кудайым буюрса ушу мен Азаматка ойлойм да, ушул Алла Таалам деле Кудайым деле ушул бир өзү тандап, өзүн сүйгөн бир адамына ушуну ыйгарса керек. Мына ушул ишти сен алып бара аласың. А балким башка бир адамга алып барып койсо, берип койсо ал кандай иш кылып этеле деген бир ушундай бир ой келет да, чынын айтканда. Анан кийин мен ушу Азамат жакында мына Индияга барып келип дагы мына биз үчүн, кыргыз эл үчүн, ушунчалык кыйналып турган эл үчүн дагы бир жакшы иштерди кылып атат. Чынын айтканда ушунчалык бир сүйүнөм алтыным. Өткөндө дагы Самат деген баланы интернеттен көрүп алып, мен ойлогом, ушуга Азамат бар бир барат дегем да. Мен көзүмө жаш алдым, ыйлагым келди да. Ушу Азаматтын ар бир жакшы иштерине мен чынын айтканда бул сүйүнүчтүн ыйы да, ушунчалык алтыным бар болчу. Аман бол, Кудайым сени колдосун. Аман бол, эл ичинде сендей адамдар көп болгондо эмне? Ушу сендей бир 20 депутат болгондо, балким 20ңар чогулуп алып ушу элди көтөрүп чыгат белеңер, сонун жакшы алдыга жылат белек. Кудайым буйрса, алдыда келечегиң кенен сени өзүбүз депутат кылып алабыз. Карапайым менен. Кудай буйрса. Анан кийин эми бүгүнкү жакшынакай жибекти көрүп, ошонун ичинде мынакей Райхан жүрөт жаныңда, эжекелериң жүрөт, сени тегеректеп колдогон элдериң, сен фонддогу жүргөн кайрымдуу бол менен сен менен иштешкендерге рахмат. Такеме рахмат дайыма жүрөт да. Сенин дайыма жүргөн кандай десем, алып баруучуң болуп калды, жакшы иштерде жүрөсүң. Эми баарыңыздарга рахмат, ушу кол кабыш кылган баардыгына. Анан жибектин ден соолугу чыгым болсун, өмүрү узун болсун. Мынакей Айзаттан баштадык эле. Айзада мынакей отурат, чыкып жакшынакай болуп маңдайбыз да. Анан кийин ошо жибекке дагы кол сунуп, ушундай бир сонун иш кылганыңа, ушу сага жардам берип, ушул үйдү кошо алып беришкен адамга да абдан чоң рахмат. Ыраазымын баарыңыздарга. Ушу келип, ушу жерге отурганыңыздар үчүн дагы, көрүп болуп турганыңыздар үчүн рахмат. Апаларга рахмат. Ушу жерде мынакей жигит өзү тартып отурат алтыным. Аман бол, бар болгула. Анан эмесе сиздер үчүн бир энеме деп ушул энелер жаратты да. Жибекти дагы баарыбызды энелер жаратып атат эмесе сиздер үчүн энекеме деген бир Күмөндөр Абыловдун жакшы бир чыгармасын аткарып берейинчи. Баракелди. Энелердин урматына ааламда туткасы болгон, баардыгыбызды тапкан, батестеп баккан апалар аман болуңуздар. Энелер үчүн бир дүркүрөгөн кол чабуулар барбы? Баракелди.
Карачы бүгүн чогулуп келген Турбаева Тимур менен Жибекке бүгүн жолугуп келген Турбаева туугандар карап олтурсам барыңар тойгоң ушинтип келип турган чагыңар көңүлүңөрдүң аябай бөлүп турган чагыңар анкениң ойлоп олтурсаң төрүнө келдиң майрамдын тоюна келген кезиңер жакшысын кылып жардамдын анкени сыноо дүйнөң ушундай бирде бар бирде жок кылат бирде ач бирде ток кылат ошондуктан туугандар карачың ушул жерден ойлосоң апабыз дагы келиптир апабыздын ээрчип эжелер дагы келиптир Тимур менен Айжандын ушул тою кут болсун баштарына буйруса дагы кут консун кайрымдуулук фондубуз калкыбызга карача аткарып жатат чоң жумуш анкенин ашы жок ойлосоң айран болгон фондубуз жамандарга аруак айбар болгон фондубуз ушу жокчулукка карачы калка болгон досу фондубуз ушул жерде тургандарга арка болгондой фондубуз анкенин ушул жерде карасаң министрден эч ким жок депутаттан эч ким жок антсе дагы Азамат байкен баш болуп силер келген чагыңар айтор ынтымагыбыз бар болуп бар экен тоодой багыңар анкени башка улуттун алдында басынгандан болбойлу акча бер деп сурашып биз аларга асылгандан болбойлу баш ургандан болбойлу ошондуктан туугандар кыргызды кыргыз колдойлу өлөрчө кылып жардамдың өзүбүз өлөрчө дагы колдойлу көрсөң ынтымак болсоң ушинтип жакшы иштериң буйруса аткарылат Турбаева нечендеген даңктар даңктанылат до Турбаева ошондуктан да туугандар силерде болбой муңгайга аруактан ушинтип болуп турсундо жыргалды көрүп турсундо жыргалды эми кагылайын туугандар ушул жерде тургандар жана министр деген эминең ал митегурт болгон элине депутат деген эмине ал деле ой болгон элине аларды карап олтурсаң $500,000 бир алып $500,000 бир алып паракол болгон убагы ал ушул жерди карасаң 500 сомдон чогултуп майыпка буруп көңүлүн айтор санакор болгон убагы эми кагылайын туугандар ынтымагыңар бек болсун ушул жерде карачы дагы мындай той фондубузда көп болсун жана Азамат деген агабыз атына заты жарашкан Азаматты карачың азыр канча киши талашкан Байматтын уулуң Азамат бактылуу кылды далайда көрсөң ушундай ынтымак менен чогултуп биз да жакшы иштерге жарайлы кагылайын туугандар ушундай жерге келгенде биз карабай койсок жарайбы мынан агылайын доң апабыз мындан олтурат сиздердин жок болсо кеңер капаңар ар убактан ушинтип сиздер да 100 жашка чейин жашаңар 100 жашка чейин барганча нечендеген иштерди кыргыз үчүн да атаңар да кыргыз үчүн жасаңар күн жаап дагы келатат эмиң үйгө баарыбыз киреле үйдүн жайын билеле бир тууган болуп буйруса бирибизди бирибиз билге болуп дилибиз ар убакта сүйөлү бири-бирибиз үчүн күйөлү анкениң ынтымак болсо жалпыңда ынтымак болсо калкымдан ырыстуу жаша бар дешет ынтымактын артында ынтымагыбыз бар болсо нечендеген жакшы иштер кылына берет Турбаева Кудай дагы ошондой чынына берет да Турбаева көрсөң Азаматтай агабыз дагы нечен үй салып чыгына берет Турбаева мына Тимурдай болгон агабыз Жибектей болгон эжебиз силерде болсо жакшылык бизде жак акманайды биз дагы каалап келип той келебиз айтор эмгегиңердин ушундай фондубуздун ойлосоң эмгегин ушул фонддун баалап туралы дагы нечендеген үй салсын деп каалап туралы мына Кудай буйруса жараткан затка чексиз шүгүрлөр болсун. Кудай буйруса мына бүгүн жаан жаап күн суук болуп турса дагы сыртта суук болгону менен жан дүйнөдө жана айткандай жылуулук болуп турат. Аны сезип сезбестен туруп атабыз. Баарыңыздарга рахмат. Алтындай адамзатта өзү эң кымбат нерсе убактысы деген. Ошол кымбат убактыны уттуруп койбостон туурага пайдаланып, жараткан зат берген ырыскыны туура пайдаланганды билип, убакытты туура пайдаланганды билгенди, колдонгонду билсек, буйруса баары жакшы болот экен. Анан ушул жерде мына бүгүн келип отурган, бата тилегин берип отурган энелерибиздин батасы кабыл болсун, элдин берген батасы кабыл болсун. Эч убакта Кыргызстанда кыйналган бир жанда болбосун, эч бир жанда болбосун. Ошон үчүн Кудай буйруса жалпы бардык мекендештерди
ыраазычылык билдиребиз. Дүйнө кыргыздары менен бүгүн Кайрымдуу бол коомдук фонд кызматташып келет. Ошо дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн мекендештерге дагы ушул бизден канчалаган элден бата алсак ошо берилген бата тилек кабыл болсун. Кудай буйруса, мына ушундай ийгиликтүү иштерибиз көп болсун. Кудай буйруса, анан ушундай сүйүнүч үстүндө болойлу. Биздин негизги чакырыгыбыз ушул кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландырган аракеттер бүгүн жүрүп келет. Сомду эмес, соопты издейли. Акчаны эле эмес, акыретти ойлойлу. Бүгүн сомдорубуз бул жалганда калып калчу нерсе. Ошон үчүн кел мекендеш. Кудай буйруса, Кудай жолунда жакшы иштерди жасап, аркабызда жакшы ийиз кала турган иштерди жасайлы. Миллиондор, миллиардтар калбайт экен, аны билебиз. Ошон үчүн ким акчасы көп болсо эки этаж мүйзөгө да койбойт экен. Бир эле 2 метр жерге коюлабыз. Ошондуктан баарыбыз ушул сооп табуу сапарында бирге болойлу, Кудайым буйруса. Келип бергениңиздерге рахмат баарыңыздарга. Ким салым кошкон болсо Алла таалам кабыл кылган болсун. Мына бүгүн жамгыр биз ушул Аллахтын рахматынын астында отурабыз да. Азыр бул жамгыр Аллахтын рахматы бизге берген эң бир чоң неимат. Жамгыр болбосо дагы өтө кыйынчылык болуп калат да. Ошон үчүн сөздү көп созбойлу. Чоң рахмат сиздерге. Үйгө кириңиздер. Бир даам сызып, батаңдарды дагы берип кетесиздер иншалла. Ушу мен эки мырзанын ортосунда эки канатым болуп жүрбөйбү алтындарым. Ошо элге азыр азаматым ушундай сонун Ражапты аябай жакшы ак тилектерди айтып атат. Ошо 500дөн ашуун фонддун алдына чыгып кече мыкты фонд деп билекти алдык, сыйлыкты алдык. Ошон үчүн мен ойлойм, биз уят кылбай сиздерди буйрса мындан да кат иштейбиз, ылайым эле ошо эл үчүн иштейбиз. Бар болуңуздар. Ылайым дайым эле ошо ыйдын арты кубанычка бүгүнкүдөй күндөрүбүз ар бир үй бүлөдө болсун. Бар болуңуздар. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна ийгилик каалайбыз, жакшылык каалайбыз. Темир байке, жебегече дагы бир жолу үйүңүздөр кут болсун, элибизде жакшылык болсун. Кайрымдуу бололук баардыгыбыз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирели. Ысык чайга кирип берели. Бул чексиз кубаныч. Коомубузда өкүнүчтүү эмес, жагымдуу жана жүрөк жылыткан иштер көп болуп турса экен дегенде, фонддун эки көзү төрт болуп келет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы коомубуздун камын ойлоп, бир гана кубанычтуу кабарларды жеткизип туруунун үстүндө талыкпаган иштерди жүргүзүп келет. Андыктан биз менен бирге болуп, коомубуздун аярлуу катмарына бирге кол сунууга чакырмакчыбыз.